Саламатсыздарбы? Менин эң күчтүү, акылдуу жана сулуу окуучуларым. Жана сабактарына жардамдашып жаткан урматтуу ата-энелер. Менин аты-жөнүм Аманжан кызы Мээрим. Силердин кыргыз тилчи эжекеңермин. Москва районунун Курбский айылында иштеймин. Номер 1 мектеп Октябрда. Жазгы гүлдөй жаркыраган. Биз балдарыбыз жакшы окуган. Үйдө отуруп эрежени сактасак, бул илдетти жеңебиз биз батыраак деген уран менен сабагыбызды жакшы маанайда баштап алсак. Сабагыбыздын темасы балдар сүйлөмдүн ээси жана сүйлөмдүн баяндоочу. Сабагыбыздын максаты сүйлөмдүн баш мүчөсү жөнүндө маалымат алабыз. Сүйлөмдөн баяндошту табууну үйрөнөбүз жана бир туугандарыбызды сыйлоого, аларды урматтоого тарбиялабыз. Сабагыбыздын тиби жаңы теманы түшүндүрүү. Сабактын формасы жомок сабак. Балдар, мен силерге теманы түшүнүктүү, кызыктуу жана тарбиялык жагына карап жомок түздүм. Ошол жомок аркылуу теманы түшүндүрүүнү чечтим. Анда эмесе көңүлүңөрдү кунт коюукла. Илгери акылдуу, балпайган, көптү билген баш мүчө деген хан жашаптыр. Ал хандын 2 уулу болуптур. Биринчи уулунун аты экинчи уулунун аты Баяндооч деп аталат. Акылдуу хан болсо эч башка сүйлөм мүчөлөрүнө көз каранды болбой, өз уулдарын жакшы карачу. Биринчи баласы айтылып жаткан сүйлөмдүн башка мүчөлөрүнө грамматикалык жактан багынбай, баяндоошту сан, жак боюнча өзүнө баш ийдирип атооч жөндөмөсүндө турат. Ал эми экинчи уулу Баяндооч грамматикалык жактан агасы ээге багынып, ага жардамдашып, анын ар бир айткан сөзүн угуп, ар кандай абалын туюнтуп турган. Эмесе дептерлерибизди алып, тактайчага көңүлүңөрдү бургула. Чын Куран айынын 8 бүгүнкү күндү жазабыз дагы. Темага карата бир нече сүйлөмдөрдү карайбыз. Сүйлөмдөн биз кантип баяндоошту табууну үйрөнөбүз. Мисалы, биринчи сүйлөм. Айбек топ ойнойт. Ким? Деген суроону беребиз дагы. Сүйлөмдүн ээсин табабыз. Айбек. Алдын бир сызык менен сызып өтөбүз. Эми агасы ээге Баяндооч келип жардамдашып, эмне кылат деген суроо берет. Айбек эмне кылат? Топ ойнойт. Алдын 2 сызык менен сызып өтөт. Эми көптүктүрдү карайбыз. Сүрөттөгү кыздар бийлеп жатышат, Кимдер? Кыздар. Энин көптүктүрү. Бул жердеги Айбек дагы, кыздар дагы жандуу заттар. Ким, кимдер, эмнелер деген булар агасы ээлин суроолору. Ал эми алардын кыймылын билдирип жаткан, эмне кылып жатат, эмне кылышат, эмне кылып турат деген суроолорго
инеси баяндооч жооп берет. Мынакей экинчи сүйлөмдөгү кимдер бийлеп жатышат? Кыздар. Сүйлөмдүн ээси бул жерде кыздар деген сөз. Алдын бир сызык менен сызабыз. Ал эми кыздар эмне кылып жатышат? Бийлеп жатышат. Бул баяндоочтун милдети эки сызык менен сызып өтөбүз. Калган кийинки сүйлөмдү карайбыз. Бул дүкөн жабылып турат дейт. Дүкөн деген бул жансыз зат. Кыймылы жок, жансыз. Дүкөн жабылып турат. Эмне жабылып турат? Дүкөн. Дүкөндүн алдын бир сызык менен сызабыз дагы. Жабылып турат деген кыймылын билдирип турат. Ал баяндооч болот. Эки сызык менен сызабыз. Кийинки мисалыбыз. Жансыз заттын көптүк түрү. Жалбырактар саргайып бүткөн. Эмнелер? Жалбырактар. Сүйөмдүн ээси жансыз зат, кыймылы жок жалбырактын. Ал эми баяндооч болсо саргайып бүткөн. Эки сызык менен алды сызылат. Мына балдар, ушинтип ээ менен баяндооч бири-бирине жардамдашып, бири-бирин толуктап сүйлөмдө өз кызматтарын аткарышат. Ошентип ээ менен баяндооч баш мүчө атасын сыйлап, бактылуу үй бүлөлөрдөн болуп жашашат. Биз дагы балдар үйдөгү ата энебизди угуп, бир туугандарыбызды сыйлап, ээ менен баяндоочтой болуп ынтымактуу жашайлы. Эми балдар үйгө тапшырма жазабыз. Үйгө тапшырма жогорудагы мисалдарга окшоштуруп, жандуу заттарга 5 сүйлөм, жаны жок, жансыз заттарга 5 сүйлөм түзүп келебиз. Түзгөн сүйлөмүбүздөн ээ менен баяндоочту табабыз. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.